Баткен облусунун Борбор аталган Баткен шаарынан 25 чакырым, ал эми Төрткүл суу сактагычынан 15 чакырым алыстыкта орун алган Кум деп аталган жай Тажикстандын Сур айылы менен чектеш жайгашкан. Баткен районунун чек аралаш айылдарынын биринде орун алган бул жайга жыл сайын август айында эки өлкөнүн тең жарандары ден соолуктарын чыңдоо үчүн келишет. Азырда кумга көмүлүүнүн убагы болгондуктан бул жерден болжолдуу 400-500ге жакын жарандарды кезиктирүүгө болот. Рахбар Салиева жана Мушаратхон Муминова дал ушул жерде даарыланып, бири-бири менен таанышууга жетишти. Мындай ыйык жайлар байыртадан келаткан кыргыз-тажик элдеринин достугунун бекемделишине көпүрө болоорун айтышат. Коңшу жашаган эки өлкөнүн ортосундагы ынтымак бекем болуп, тынчтык гана болсо дешет апалары. Биз мына енді Кудайдын берген азиз, мындай шипагер жер экен да. Буларды енді биз ата бабаларыбыздан бери эстеткандан бери билебиз да. Шунга маш жерге оорулар келет, өзүбүз дагы келип көмүлөбүз бу кумгачы. Көмүлөбүз, көптөн көп бел оору, пут оорулар келет. Ана Лейлек жактан ham келет, бирге отуруп шетте таанышабыз. Мана Тажикстандан чыгып келет, бирге отурабыз, чогуу, тажик кыргыз ушинтип аралашып мана көрүп турасыздар. Бирге көмүлүп, шерден шипа таап кетип ататтар енді. Бір-бірімізге суық чайыбыз болса сурап турабыз, беребиз. Мана азыр зонтиктерибизди жок болсо кыргыз-тажик бири-бириге берип, таанышып, сүйлөшүп отуруп көмүлөбүз да енді. 10 сал болбойбу менимче ба. Почкамы дары мекунат. Бул ыйык жерге биз да жыл сайын келебиз. Эң негизгиси бул жерде кыргыздар да, тажиктер да даарыланууда. Биз ынтымактабыз. Бизге чыр-чатактын кереги жок. Эмне үчүн урушушубуз керек? Динибиз, жараткан Кудайыбыз бир болсо, мындай жерлерге келип биз достукту, ынтымактыкты бекемдешибиз зарыл. Кудой якта, помоюм, амомо, банди кудо. Чек арадагы кумга даарылануу үчүн облустун булуң бурчуңунан түрдүү ооруга шипа издеп келгендердин саны арбын. Көпчүлүк үчүн бул жер кадимки ден соолугун чыңдоочу жайга айланып, оорудан арылгандар да бар. Алардын саны жыл санап өсүүдө. Келгендер бул жайга шарт түзүлсө деген тилектерин билдиришет. 3 күн болду жакшы, 3 күндөн бери жылышпар, ден соолуктары сууга өткөндөр жакшы болду деп жатышат. Эми менин көз карашым боюнча бул жерге шарт керек экен. Жаш балдар келет экен, эми шарт болсо суусундуктар алып келип, мусорный ящиктерди коюп тазалап бир көрктөндүрсө, бир жакшы эле тажик кыргыз эл ортосунда мындай жакшы мамиле болуп, эми тажиктер бизге аялдар жылы сөз сүйлөп жатат, биз түшүнбөйбүз, жакшы мамиледе болуп жатабыз. Азыр ушул аялдардын арасында кыргыздар, тажиктер бар деп отурушат. Жакшы экен, жылуу. Кум менен даарылануу бул элдик медицинада байыртадан бери эле колдонулуп келген ыкмалардан. Кумга көмүлүү аркылуу жарандар өзгөчө сөөк оорулары, неврологиялык, тери гинекологиялык жана башка оорулардан сакаюуга болоорун айтышат. Раваттан келдим мен. Биетте менин бир Гүлзара деген немем бар, аусунум. Бир кесим ушулай айтты, же мына кум жакшы жеңе деди, келиң деди. Анан өзү алып келди, битке келдим, көмүлсөм жакты да. Шуну жылың келемин. Путум ооруйт, колум ооруйт, белим ооруйт. Мана Кудайга шүгүр кесем кыштан жакшы чыгамын. Шоның үчүн шуну энди бир неме кылып койсо. Мына жакшы неме кылып, кесең чай, ал неме отурган жер болсо жакшы болот деп ойлойм да. Бирок шарт керек дачы. Бул жерде ден соолугун чыңдоо үчүн келген жарандардын айтуусуна караганда көбүнесе бут, бел ооруларына күрөшүү үчүн келишет экен. Ошондой эле бул жердеги жарандардын көпчүлүгү Баткен облусунун Булуң бурчугунан келишкен, жада калса Борбор шаардан да келгендер бар. Ал эми атайын бул жердеги жай аялдар үчүн болсо, ал эми бул дөңсөөнүн аркы бетинде эркектер дагы ушул кумга көмүлүп атайын ден соолугун чыңдап жатышат. Мындай табигый ден соолукту чыңдоочу жайлар улуттун саламаттыгын чыңдоодо орду чоң. Бир гана адамдардын ден соолугун чыңдабастан, чек ара аймактарында жашаган элдердин ынтымагынын чыңдалышына өбөлгө болуп, улуттар аралык биримдик бекемделет. Мындай кадам чек арадагы ар кандай конфликттердин алдын алып, аны болтурбоодо зор мааниге ээ. Мингүл Көчөрова, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.